Илгери өзүн кармай албаган бир адам болгон экен. Анан бир күнү атасы ага бир мүшөк мык берип, ачуусун баса албаган сайын дарбазага бирден мык кагып турууга буйрук берди. Биринчи күнү дарбаза бетине ондогон мыктар кагылды. Бир жумадан кийин жигит өзүн өзү кармоону үйрөнүп, күн сайын мыктардын саны азая баштады. Жигит өзүн башкара билүү, мык кагуудан дагы жеңилирээк экендигин түшүндү. Ошентип акыры ал эч качан өзүн жоготпой турган күн келди. Бул тууралуу атасына айтканда, атасы ошол күндөн баштап уулу өзүн кармай билген сайын дарбазадан бирден мык сууруп салса болорун айтты. Убакыт өтүп жигит дарбазада бир да мык калган жок деп атасына кабарлай турган күн да келет. Атасы: "Уулум, жакшы иштедиң. Бирок дарбазада канча тешик бар экенин көрдүңбү? Ал эч качан эми мурдагыдай болбойт. Адамга жаман сөз айтсаң, ачуулансаң, анын жан дүйнөсүндө дагы так ушундай тешиктер калышы мүмкүн. Ошондуктан уулум, эч качан бирөөнү капа кылып, ачуу сөз айтпа" дейт.